Салам экендештер, арбаңыздар. Тилекке каршы мамлекеттик думага жаңы сунуш келүүдө. Бул болсо ар бир мигрант өзүнүн өлкөсүнө тыйын которуп атканда 3%ды Россияга калтыруу боюнча мыйзам сунушталып жатат. Ошо боюнча азыр сүйлөшөбүз. Сөз баштардын астына кичинекей жарнама, барыбыз эле телефон менен сүйлөшөбүз. Соту операторуна барып номерди сатып алабыз. Биздин кайрымдуу мекендеш долбоорунун балдары жашынакай сим карта сунуштап жатат. 300 рубль абсолюттук без лимит, интернетте без лимит, номерда без лимит. 300 рубльга аласыңар дагы сүйлөшүп жүрө бересиңер. Билайн операторунан болот. Ошол номерди Марсийская метросунан телефон номери болсо +7 900 144 14 14 номерине чалып алсаңыздар болот. 300 рубльди айына салганда ошонун 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына жумшалат. Биздин мекендештердин кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясы негизде мигранттарга азыр асылып, алардын ошол тыйынына чейин эсептеген күн да келип жетти. Мамлекеттик дума жакында бир сунуш кирди, бирок эрте эле кеч бул сунуш ишке ашат деп мен ойлойм. Ар бир перевод Россия Федерациясынан Кыргызстанга болобу, Өзбекстанга болобу, Тажикстанга болобу, башка өлкөлөргө эмгек мигранттары, бизнес эмес, эмгек мигранттары тыйын которгондо ошолорго 3% тыйынын кармап калуу боюнча деп. Мисалга алсак, эгерде 50 000 рубльга чейин которсо 1,5 миң рубль, 100 000 рубльга чейин которсо 3 000 рубльга чейин мамлекеттик думаны переводдон ар бир тыйын которуудан кармап калуу сунушталып жатат. Эсепке алсак, Кыргызстан жылына 3 миллиардтан 3,5 миллиардга чейин АКШ долларын биздин эмгек мигранттары которуп турат. Өзбекстан андан көбүрөөк 15 миллиард акча которот. Тажикстан болсо 7 миллиардтан 9 миллиардга чейин. Орточо эсеп менен эгерде 3%дан кармаса, Россия Федерациясынын бюджетине 45 миллиард рубль жылына түшүп турат деп азыр эксперттер атап атат. Эми бул дагы ишке ашышы мүмкүн. Ошон үчүн ушуга да моралдык түрдө даяр бололу. Тилекке каршы бирок мыйзам азыр күчүнө кире элек, муну окуудан өткөрө элек, депутаттар муну карап атат. Каралса дагы, каралбаса дагы жыйынтыгын силерге кийинчерээк айтып беребиз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Заман өнүккөн сайын заманбап системасы тиркемелер дагы өнүгүп жатат. Компаньон банкы алдыңкы банктардын бири Россия Федерациясынан Кыргызстанга тыйынды РИА, Золотая корона, AstraZen, QuickPay системалары аркылуу которсоңуздар болот. Анан эң негизгиси бул компаньон банки 3 ай сайын, жарым жыл сайын чоң акция уюштуруп жатат. Ошонун баарын тиркемеден көрүп турсаңыздар болот, утуштун ээси болуп калсаңыздар болот. Андыктан компаньон банкы менен болуңуздар.